Саламатсыздарбы, урматтуу биздин катталуучулар. Азыр Жогорку Кеңештин пленардык жыйынында бир катар мыйзам долбоорлору каралууда. Ошол актуалдуу мыйзам долбоорлору боюнча биз депутаттардын пикирлерин билип көрдүк. Ал мыйзам долбоору ишке ашып калса кандай натыйжа берет? Биз менен чогуу бирге көрүңүздөр. Саламатсызбы, Чыңгыз Дүйшөнкулович, сиздер бүгүн Жогорку Кеңешке атайын мыйзам долбоорун алып келдиңиздер. Жана пломбаларды коюу боюнча. Бул жерде түрдүү ойлор пайда болду. Анын баасы $500 болот. Анан кайсыл товарларга конкреттүү түрдө коюлат? Ошолор боюнча маалымат берип койсоң. Биринчи вопрос бул суммасы боюнча. Азыр пломба кайсы баада болот белгисиз, анткени 5 мамлекет азыр мыйзам кабыл алгандан кийин 5 мамлекетте 5 оператор отуруп алып, анан баасын чечип кабыл алат да. И ошол 5 пломбасыныкы бир баа болот 5 мамлекетте теңчи. Баасы пока белгилүү эмес. Бирок болсо биз предварительный мониторинг кылдык. Анан бүгүн болсо депутаттар айткандай $500 дейт. Бирок болсо бир нерсени айтып кетейин, $500 бул многоразовый пломбалар да. Многоразовый пломбалар бул болсо көп жолу колдоно турган чара. Ошондуктан баасы андай болбойт да. Андан бир топ төмөн болот. Анан экинчиден болсо бул 3 товарга кирет. Бул болсо алкоголь, табак, андан кийин болсо санкционный товарларга. Анткени азыр санкционный товарлар ушул ЕАЭСтин өлкөгүндө кээ бир мамлекеттерге Россия, Беларусь тарабына каршылыкта санкция киргизгенде Европа тармактардан товарлар Кыргызстанга келбей калды. Анткени Кыргызстан болсо биз санкция кирген эмеспиз. Ошол маселени чечиш үчүн ошол навигационный пломба бул маселени чечет. Бул болсо ошол санкционный товарлар Кыргызстанга жетиш үчүн бул тескеринче барьерлерди алганга жеңилдетилет. Бирок болсо элде билесиңер да, маалымат жетпесе дүрбөп кетет. Ошондуктан биз болсо бияктан маалымат жайуу тармагында да иш жүргүзүп атабыз. Кандай деп ойлойсуз? Эгер дал ишке ашса, кандай мындай натыйжа же пайда алып келиши мүмкүн? Биринчиден пайда алып келет. Билесиңер да, мо Казакстандын чек арасында транспорт болсо досмотр кылып, көпкө чейин километровый очередтер болуп калып атпайбы? Ошол навигационный пломба ошол очередь досмотру жок өткөнгө шарт түзөт да. Ошондуктан бул наоборот барьерди ала турган иш-чара. Мыйзам долбоорун карап жатасыздар. Анда жана товарларды өткөрүүдө кээ бир товарларга чекенде бир эмелерди киргизүү боюнча, например, алкоголдук жана тамекилерге пломбаларды коюу боюнча сиз өзүңүздүн сунуштарды берип кеттиңиз, ошого токтолсоңуз. Азыр биз ратификацияга добуш бердик. Бул ратификация ошол Евразийский экономический союзга кирген 5 мамлекеттин алкагында ратификация болуп атат да. Бул ратификациянын түшүнүгү биринчи, экинчи окуудан келгенде да ушуну сунушту бергем, үчүнчү окууда да ошол оюмду айтып кеттим. Сунуш катары бул ошол бажы тармагындагы ошондой эле экономика министрлигинин тармагына да түшүндүрүп кеттим да. Бул ратификация эмнени түшүндүрөт? Азыр бул ратификацияда бүгүнкү күндө үчүнчү мамлекет деп коебуз. Мисалы, ошол Евразийский экономический союзга кирбеген мамлекеттерден Кыргызстан мамлекетине алкоголь же болбосо ошол тамеки, сигарет деп коебуз. Ошол товарлар кире турган болсо, ошо границага жеткен ташуучу унаага электронный пломбу коюлат деп ошону алып келиптир да. Эми мунусу туура, эң негизгиси ошол бүгүнкү күндө контрабанда көп болуп атпайбы? Ошол спирт ичимдик, ошондой эле тамеки тармагындагы көптөгөн контрабанда деген баягы кылмыштуулук иштер көп болгондуктан ушуну киргизип, кайсы мамлекетке келе турган болсо ошол продукция, ошол мамлекетке жеткенге чейин ошо электрондук пломбу текшерилип турат да, каралып турат. Анан ошол мамлекетке жеткенден кийин, ал пломбу алынгандан кийин ошол мамлекетте ошо товар калыш керек да. Бул туура. Бирок эң негизгиси кийинки учурда ошо мыйзамда көрсөтүлбөптүр. Башка товарларга да, мисалы, күнүмдүк колдонуучу товарлар, биз Кыргызстан мамлекети 70% импортко көз каранды болуп атпайбы, сырттан келет да. Баягы биздин элибиз күнүмдүк пайдаланган товарларга да ушундай пломбалар кирип калса электрондук, анда кескин түрдө товарлардын баасы кымбаттайт. Анткени баягы жүк ташуучу транспортный компания
ушул электрондук пломбунун баасын ошо товардын үстүнө коюп, анан кийин өзүнүн кызматын көрсөтөт да. Ошондуктан мен айтып атам, кийинки ушундай башка товарларга да ушундай электрондук пломба коебуз десе, сиздер каршы чыгыңыздар, же болбосо баасы өтө төмөн болсун. Анткени биринчи окууда өткөндө баяндама жасап атканда бир электрондук пломбунун баасы $500 чейин деп айтып кетти. Азыркы учурда айтып атат министрдин орун басары, бүгүнкү күндө анын баасы чечилерээк, баягы 5 өлкө отуруп, анан кийин бир технический регламент кабыл алынгандан кийин анын баасы белгилүү болот деп атат да. Көрдүңүздөрбү, бул белгисиз да. Эртең ал ошо пломба, электрондук пломба канча турарын али биз билбей калдык. Ошону айтып атабыз, тактап көрсөткүлө. Негизи Кымбат болбосун. Ал кымбат болгон сайын товардын баасы да өсөт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө экономикабызга, кыргыз элине оордук тийгизбей болсун дегендер сунуштарды айтты. негизи кандай деп ойлойсуз? ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин алардын экономикасы, ар кандай валюталар, башка салыштырмалуу эмелер бар да, айырмачылыктар. А бардыгына $500 деп койсо туура келеби ошол? Бул туура келбейт. Мен ошону айттым. Анткени кескин түрдө ошо товардын баасы кымбаттайт. Ал кымбаттаганда кимге зыяны кесепет тиет? Ал ошо мамлекетте жашаган элге, Кыргызстандын элине тиет да. Мен ошон үчүн айтып атам, муну этияттык менен карап, мамлекет үчүн күрөшкүлө. Ошо комиссиянын отурумунда силер дайыма мамлекеттин, Кыргызстандын кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын карап, сунуштарды бергиле, же ошондой сунуштар болсо четке каккыла деп мен айттым да. Мыйзам долбоордун негизги преамбуласы бул жумушту жеңилдетүү. Аны кандай түшүнсөк болот? Кыскасы бул жүктөлгөн товар адрестүү жетүүгө бул жеңил, адам факторун жеңилдетүү болуп саналат. Ошол эле биз азыр айта турган болсок, азыркы күндө биздин кыргыз ишкерлер мисалы Европага товар жөнөтө турган болсо, ошол эле коңшу Өзбек, Казакстан же болбосо Россия Федерациясында ар кандай тоскоолдуктар болуп атат. Эгерде бул мыйзам кабыл алынып күчүнө кире турган болсо, бул тагылган пломба дарекке жеткенге чейин эч ким тоскоолдук кылбайт. Аны только чип аркылуу гана контролдоп турат. Ошондой эле Европадан бул жака келгенде деле азыр эми Европа менен Россиянын санкциялары болгон үчүн азыр Болгария ар кандай айланып жүрүп атышпайбы. Эгерде бул пломба тагыла турган болсо, түз гана бизге келет, Россия аркылуу келе берет, эч кандай тоскоолдук болбойт. Бул түздөн түз биздин кыргыз ишкерлерине жеңилдетүү. Бүгүн биз ЕАЭС алкагында макулдашууну карадык. Бул макулдашуу негизинде навигациялык ушундай пломбалар сатылып баштайт. Бул пломбалар негизи идея жакшы. Мисалы товарларды, товар каяка баратат, кайсы өлкөдө турат, ошону көрсө болот ошол навигациялык пломба аркылуу. Бирок желекке каршы бизде цифровизация, электронизация деп ошол себеп аркылуу бир топ эле бизнесмендер акчаны кылып атышат да. Мисалы келтирип кетсем, бизде улуттук ушундай программа бар. Ар бир товарды каерде турат, ошол программа иштетип чыгышты. Бирок бул программа негизи Россиядан келген да. Россиялык олигархтар бул программаны Мегаком аркылуу кылып атышат. Биздин Центр развития перспективных технологий деген компания бар. Россиялык олигарх аны жетектейт. Ошондуктан бир коркунучту мен айттым, ошол навигациялык пломбалардагы бизнес катары болбосун. Себеби ушундай болуп кетсе, анда биздин бизнесмендер кыйналышат да. Мегакомду да айтып кеттиңиз го. Эми Мегаком боюнча менимче бул да азыр сатууга аны ойлонуш керек. Себеби мен өкмөттү таптакыр түшүнбөй жатам. Биз былтыр улуттук банкка сатайлы деп өзү ушундай Кабмин бизге сунуштап келген, биз колдогонбуз. Азыр анан сатпаш керек деп койду. Азыр эми жеке менчик компанияларга сатайлы деп атышат. Мегаком бул жөнөкөй компания эмес. Азыр алар маркировканы кылышат. Товарлардын маркировканы кылышат. Ошол эле тамеки, алкоголь ичимдиктерди, башка товарларды алар маркировканы кылышат. Биз азыр аны жеке менчик компанияга сатсак, анда бир топ эле коммерциялык окуялар ачылат да. Бул туура эмес болот да. Саламатсызбы? Сиз спорт жаатындагы маселелерди байма-бай көтөрүп келген депутаттардын бирисиз. Анан кийин кечээ да бир иш-чарага катышып келдиңиз. 95 жылдыкта ошол боюнча кененирээк токтолуп маалымат берсеңиз. Кечээ күнү Кыргыз бокс федерациясынын
95 жылдык юбилей болду. Биз Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында кыргыз бокс чемпионатынын ачылышы болду. Ошол жерге биздин Кыргызстандагы эң тажрыйбалуу машыктыруучуларга, калыстарга Жогорку кеңештин атынан ардак грамоталарды тапшырдык жана Жогорку кеңештин энчилүү саатын биздин ошол жердеги калыстар тобунун мүчөсү, биздин федерациядагы башкы катчы калыс эжекебиз Айнура Сыдыкова эжекебизге Жогорку кеңештин атайын энчилүү саатыны белек кылынды. Бул атайын буйрук менен, төраганын буйругу менен. Бул болсо биздин жалпы бокс федерациясына аябай чоң мындай стимул болду, жакшы мотивация болду. 2023 жылы бокс боюнча мындай лицензиялык турнирлер өтөт, эл аралык турнирлер. 24 жылы Францияда Париж олимпиадасына ушул бокс кыргыз боксчулары дагы көптөгөн лицензияларды алып катышат деген ниетим бар. Мен бокс федерациянын вице-президенти катары жана ушул эл өкүлү катары боксту ар дайым колдогонго, ар дайым бокс боюнча жакшы иш-чараларга мыкты мындай белектер менен, сыйлыктар менен барганга милдеттүүмүн. Жогорку кеңеш ар дайым кыргыз спортуну колдойбуз. Дене тарбия спорт өнүксө, улуттун саламаттыгы сак болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Ушул жана башка саясий жаңылыктар жана төраганын, депутаттардын эл менен болгон жолугушуулары, мыйзам долбоорлору, коомдук угуулар бардыгы биздин Кеңеш KG сайтыбызда камтылган. Ошондой эле YouTube'дагы Жогорку кеңеш баракчабызда онлайн трансляцияда комитет жана жалпы жыйындар берилүүдө. Бизге катталууга чакырабыз. Саламатта болуңуздар.